Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, Регион телеканалында түз эфир. Бүгүн биз учурдун эң эле кооптуу көйгөйүнө айланган коронавирус тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Гайыпбердиев Сопубек Эшанкулович жана Жалал Абад облустук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Ураимов Рома Каныбеков агайлар келген. Кош келдиңиздер. Анда эмесе мен алгачкы суроолорумду берип баштай берейин. Рома агай, сизден баштасак. Ушул коронавирус деген өзү эмне, кантип жугат? Азыркы учурда бул боюнча биздин Кыргызстандагы абал кандай? Жалпы эле ошо боюнча айтып берсеңиз. Бул коронавирус боюнча айта кете турган болсок, негизи ушу коронавирустун 30дан ашык түрлөрү бар. Бул жаңы түр болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бунун эми изилденип жатат, ошол Пирсалов лабораторияда. Андан сырткары бунун буга чейинки түрлөрүнөн 24 түрү бул жаныбарлар арасында кездешүүчү вирус болот. Ал эми мунун 6 түрү адамдарга мындай зыяндуу эмесин тийгизет. Ошондуктан бул эми 7-чи түр болуп эми катталып атат. Бүгүнкү күндө бунун азыр ошо Бүткүл Дүйнө Саламаттык уюмунун берген маалыматы боюнча бул адамдан адамга жугуу эмеси деп катталууда. Адамдан адамга жугат деп эсептелүүдө. Адамдан адамга жугуусу ошол адамдын дем алуу органдары аркылуу, анан эгерде анын колунда ошол жанагы түшкүргөндө колунда ошол вирустун немелери, вирустун топтолгон түкүрүк аркылуу чыккан вирус адамдын мындай эгерде көзүн ачырган болсо колу менен или күндүрөгүн учурашып ошону жугуп алса, ошол аркылуу дагы мындай жугуп алышы мүмкүн экен деп айтышууда. Азыр эми мисалы ошол Кытайдан бирөө ооруп келген болсо, мисалы дейм да. Ал адам жашаган үй бүлө же болбосо ошо адам баскан турган идиш аяктары мисалы колдонгон. Мисалы кийген кийими дейбизби, ошондой нерселерден дагы жугушу мүмкүнбү бул? Эми бул кийген кийимдер менен жугуу жолу өтө төмөн болот. Ал үчүн ал өтө ошондон чыккан жанагы шилекей эмелеринде көп санда болуш керек. Идиш аяктарда мисалы. Ал эми идиш аяктарын жууп алуу коркунучу болушу мүмкүн. Негизинен бул воздушный капель деп коет, аба аркылуу жугууда өтө чоң мүмкүнчүлүк болот. Эгер ушул учурда ошол ооруган адам менен анын үйүндө туугандары жакын аралыкта болсо дагы жугуу жолдору өтө жогору болот. Анын ошол канчалык алыс аралыкта болсо жугуу жолу төмөн болот. Мунун өзү келип чыгуу себеби кандай болду? Сиздерге маалымат келди да, мисалы Кытай тарап менен азыр мисалы сиздерде тынымсыз маалымат алуу болуп аткан болуш керек. Негизги конкреттүү себеби эмнеде болду бунун пайда болгону? Бунун негизги башында буну ошо канаттуу жаныбарлардан деп эме алган, жапай жаныбарлардан деп. Ал бүгүнкү күндө маалымат берип жатышат. Ушул бул вирус негизи жанагы биздеги учуучу мышык деп коебуз. Учуучу мышыктардан, анан жыландардан, рептилиялардын түрүнөн кездешүүчү вирус болуп, ошолордон келип чыккан деген божомолдорду айтышууда. Себеби бул вирус буга чейин ушул жаныбарлар арасында катталып келген. Акыркы убактарда бул вирус адамга жугуп, өзүнүн мутагендик касиетке ээ болуп, адамдарга жугуп, адамдарга оор пайда кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, ошонун натыйжасында адамдар арасында бүгүнкү күндө коронавирус катталууда деген жыйынтыктарды айтышууда. Азыр бизде канчалык кооптуулук бар азыр кыргызстандыктар үчүн? Бүгүнкү күндө кооптуулук бизде азыр бир эле кыргызстандыктар көрбөйт, азыр башка мекендештерибиз да көрөт да, мисалы Кореядагылар, же болбосо Россияда жүргөн мекендештер. Деги эле ушул бардык эле адамдар азыр ушул чыңалуу ушундай ситуация болуп турганда эмнелерге көңүл буруш керек? Кайсы нерселерден өзүн тыйып туруш керек? Кайсы мындай сактануу эрежелерин сиз сунуш кылат элеңиз да? Эми негизинен бул жерде ар бир эле жаран ден соолук өзүбүз кам көрүшүбүз милдеттүүбүз. Ошондуктан эң биринчиден өздүк гигиенаны толук сакташыбыз керек. Мисалы түшкүргөндө колду жанагы оозду жана мындай өзүбүздүн колдонуучу каражаттар менен тосуш керек. Же болбосо эгерде өзүбүздө бир жанагындай эмелер тосуканга мүмкүнчүлүк болбосо, анда ушу жеңибизди өзүнүн жеңибиз менен эле оозубузду жаап түшкүргөнүбүз дагы
бул болсо бул өзүдөгү ошол организмде бөлүнүп чыккан аба аркылуу бөлүнүп чыгуучу вирустарды абага таркалып кетүүсүнө дагы мындай бөгөт болот. Андан сырткары ошол ар дайым эме кылганда колду самындап жууш керек. Ошо тамактанаардан алдын сөзсүз түрдө самындап жууш керек. Маска тагып жүргөндө. Андан сырткары ошол эгерде кандайдыр бир адамда мындай мурун бүтү дегенде дене табы көтөрүлүп өзүн ыңгайсыз эзе баштаганда анда сөзсүз түрдө маска тагынуу зарыл. Ошол агайдан Сопбек агай сизден сурайын деп атам да, ушул коронавирус оорусунун мындай патологиясы деп коебузбу? Ошол оорунун жүрүшү кандай болот? Кандай симптомдору болот? Аны дарылоого бизде азыр эми Кудай сактасын, аны дарылоого кандайдыр бир алдын алууга дейли, бизде медицинада азыр жетиштүү шарттар барбы? Эми акыркы маалыматтар боюнча азыр эми көп эле интернет булактарынан алынган маалыматтарга караганда бул оорунун баягы жашыруун белгиси 14 күнгө 10 күндөн 14 күнгө чейин деп эсептелип атат. Бул жашыруун белгисинде эч кандай адамда ушундай эч кандай белги жок болот да. Ошо 10-14 күндөн кийин анан кийин адамда оорунун белгилери башталат. Бул дене табы көтөрүлөт, адам жөтөлөт, башы ооруп, алсырайт, анан ич өтүшү дагы мүмкүн экен. Анан ошо 10 күн аралыгында оору күчөп барып, ошо өпкөгө таасирин тийгизет экен дагы, пневмонияга алып келет экен дагы. Ошо пневмония баягы оор пневмониядан ошо каза болгон учурлар ошо кездешүүдө. Ошо азыркы акыркы маалымат боюнча уже Кытайда ошо дүйнө жүзү боюнча азыр 4,5 миң уже ушул оору менен ооруган адамдар катталды деп эсептелип атат. Анын ичинен 106-сы акыркы маалымат боюнча 106-сы каза болгон деп эсептелип атат. Эми бунун негизги дарылоосу ошо вируска каршы ошо вирустук препараттар болуш керек. Обычно ошол маалыматтарга караганда рибавирин деген ошо противирусный биздин препараттарыбыз бар. Ошол именно ошол препараттар болуш керек бизде. Анан ошо өпкөнү пневмонияга алып келгенине жараша бизде широкий спектр антибиотиктерибиз болуш керек. Анан ошол дезинтоксика кылыш үчүн ошондой растворлорду бериш керек. Анан противовоспалительный деп коебуз, ошого воспаленияга каршы гормондорду беришибиз керек да. Негизги лечениясы ошол, анан кислород бериш керек болот. Ушул оору коронавирустун өзүнө деп атайын жанагы вакцинаны иштеп чыгуу үчүн баягы дүйнөлүк адистердин айтымында да өзүнү иштеп чыгыш үчүн эле бир 3-4 ай убакыт керек болуп, аны мындай тестировать этип, аны мындай аныкташ үчүн дагы бир 2-3 ай убакыт керек болуп калат экен да. Ошондо бизде эгер бул жугуп атканы күн санап мына миңдеген адамдар жугуп атканы айтылып атат Кытайда, күн санап. Бунун канчалык сиз айткан дары-дармектердин канчалык ушунун таасири болушу мүмкүн да? Чындап эле ушу сиз айткан дарылар менен кичине мындай бул эми айыгып кетпесе дагы кичине алдын алып турганга негиз болсо керек да. Өзүнө деген вакцина азыр чыга элек да. Эми вакцина деген эми ошон разработка кылып эми башталып атат вакцинаны, эми ага убакыт керек болот. Ага чейин эми ошол симптомдоруна карап лечение болот да, дарыланат. Эми ошого эми бул жерде бардыгы эле ооруган адамдар каза болуп калат дегенден биз алыстабыз. Эми негизинен если ошо иммунитети слабый болгон адамдар каза болуп калышы мүмкүн. Анан баягы өнөкөт оорусу барлар менен болот да. Ошолорго кыйын болот. Анан жаш бөбөктөрдө иммунитет жок болот, ошолорго менен болушу мүмкүн. Азыр мына социалдык тармактардагы ичинде ушу WhatsApp'та дагы көптөгөн ушул коронавируска байланыштуу ар кандай сообщениялар, билдирүүлөр тарап атпайбы элдерге? Азыр мына биздин бир көрүүчүдөн суроо келиптир, WhatsApp'ка келип атат дейт. Картошка көп жейиш керек, ошол айыктырып алдын алат деген туурабы дейт. Эми азыр бул жерден именно картошка жеп тамак аштан деген бул мене да. Зависит этпейт анданчы. Картошка. Андан зависит этпейт. Дагы бир суроо келиптир, социалдык тармактарда Таиландтан келген кишиден Кыргызстанга келген 2 студент айтып атса керек. Коронавирус аныкталып турго ошол чынбы дейт. Биздин Кыргызстанда. Андай маалымат бизге түшүп келген жок, андай маалымат жок да бизде. Рома, сиз жооп берсеңиз. Бизге деле андай маалымат келген жок бүгүнкү күнгө чейин.
Таиландтан келгеним боюнча бизге ушундай эмеди айтышат. Уже бүгүнкү күндө миграциялык кызмат менен биргеликте ошо Кыргызстанга канча акыркы күндө ошо декабрь, январь айларында канча Кыргызстандан окуп кайтып өз мекенине келген студенттер болсо, ошолор жөнүндө иш жүрүп атат депчи. Андан сырткары ошо Кыргызстанга жумуш таап келген ошол негизинен ошо Ухан шаарынан келген жарандар болсо дагы аларга дагы тыкыр эмелер келген адамдарга, жарандарга медициналык байкоо эме кылып атат депчи. Бүгүнкү күндө алар боюнча Таиландтан кирген эмелерден табылды деген маалымат бизге да келе элек. Азыр мисалы Ухань шаарында, ошол очогу Ухань шаарында деген, ошо очогу болуп аткан жерде Кыргызстандын 15 жараны бар экендиги айтылды, маалымат берилди. Анын 14 студент, бири ишкер экен. Сурайын дегеним, биздин Жалал Абад облусунан ошо Уханьда жүргөн, сиздерде маалымат барбы? Уханьда жүргөн Жалал Абадтын тургуну барбы, жокпу? Эми ал боюнча бизде маалымат жок. Канчалык аны эми чындыгында бизде жанагы миграциялык кызматта иштеген иш алып баруучулар ошолор гана эми маалымат болот. Андан сырткары ошо Тышкы иштер министрлигинде болот андай маалыматтар. Азыр бизде Кыргызстанда ушул коронавирустун алдын алуу боюнча же болбосо ошону аныктоо, тактоо иштери кандай шартта жүрүп жатат сиздер тарабынан? Биздер тараптан бүгүнкү күндө Жалал Абад областы боюнча баардык салам сактоо мекемелеринде, андан сырткары администрация башчыларына тиешелүү ведомстволор аралык пландар иштелип чыгып, бүгүнкү күндө бизде Жаңы Абад областында ушул Өзбекстан менен чектешкен 2 чек ара өткөрүү пункту бар экен. Ала Бука районунда жана Нокен районунда. Бүгүнкү күндө ушул 2 чек ара пункттан тең мындай медициналык штаб түзүлүп, ал жерде пункт түзүлүп, Өзбекстандан кирип келе жаткан жарандардын баарына ушул сурамжылоо жанагы дене табы боюнча, жөтөлүү боюнча, кандайдыр бир аларда оордун симптомдору боюнча сурамжылоо жүргүзүп, аларды өткөрүү ошо бүгүнкү күндөн башталды. Ал жерде ошол жерде медициналык эмелер бүт баары окутулуп, медициналык кызматкерлер кандай учурда кандайдыр бир оору күмөндөсө эмне кылыш керек, алар боюнча бүт маалымат берилип, окутулуп, ошол жерге эртең менен 8ден кечки 9га чейин ачык болот экен чек ара пункту. Ошол жерде ошо ачылгандан ошо 9га чейин график түзүлүп, ошол ситуация эме болуп чакты уже эме түзүлдү пункт. Азыр кишилер иштеп атса керек ал жерде. Бүгүнкү күндө ал жерде иштеп жатышат. Айтылды жанагы ошол сиз айткан иш-чараларды өткөрүүдө бизде тепловизор каражатынын жетишсиздиги жөнүндө сөз болду да. Кыргызстан боюнча эле өзү болгону 13 тепловизор бар экен. Сиз айткан мисалы ошол чек ара аймагында тепловизор барбы мисалы? Бүгүнкү күндө тепловизор ал жерде жок, бирок эртең ал жерге ошо Нокен районунда жайгашкан Маданият өткөрүү пунктуна тепловизор эртең орнотулат. Бир тепловизор. Бир тепловизор орнотулат. Дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Ооруп калган адам максимум канча күн жашай алат дейт. Агай, сизге окшойт бул суроо. Ооруп калган адам эми алдында эле ошол любой эле инфекциялык оорулардын жеңил, орто, анан оор түрү болот да. Ошого карата иш-чара алып барылат. Ошого карата дарылоо курсу жүргүзүлөт. Эми канча күндө каза болуп калат дегенди мен айта албайм да эми. Мисалы дагы бир суроодон мынтип сурап атат да, ошол гриппке каршы тегиз Кыргызстан боюнча прививка бергендей эле же болбосо ошо башка ооруга каршы прививка бергендей эле ошол коронавируска каршы дагы мындай күтүп отурбастан, анын качан бирөөгө келип жугат экен деп отурбастан алдын ала бир прививкаларды жасаса болбойбу дейт. Эми алдын ала коронавируска ошо вакцина иштелип чыга элек. Мына 3 ай ага убакыт керек болот. Иштери беле чыкса, если мене боло турган болсо, конечно, берилет ал вакцина, если дүйнө жүзүндө алга вакцина чыккан болсо. Коронавирус банандан жугат деген чынбы дейт. Негизи эле ушул акыркы ушул коронавирус боюнча ушундай маселелер жаралагандан бери элдерге көп айтыла баштады. Ошол банан, тиги Кытайдан келип аткан жана башка нерселерди жебегиле. Эми Кытайдан негизинен бардык эле нерсе Кытайдан келет экен да бизге мындай багамдасак.
деп. Эми ошонун арасынан ушу банандан дагы жугат деген чынбы дейт. Жок, бул банандан жугат деген эмеден алыспыз чындыгында. Бирок эгерде банандан жукканда анда бул коронавирусу анда дүйнөнүн ар тарабынан эме чыкмак да, инфекциячы. Бүгүнкү күндө бул банан менен байланыштуу болбогондуктан ошол Ухань шаарынын ошондой кандайдыр бир андай жана тамактануунун өзгөчөлүгү болгондуктан ошонун чындыгында ошого эле байланыштырсак болот. Ал эми банан менен байланыштырганда бул вирус негизи бананда канчалык деңгээлде сакталат, сырткы чөйрөдө канчалык деңгээлде сакталат, аны билишибиз керек. Андан сырткары ошол бананда өзүнүн эмесин жанагы өзүнүн патогендик жөндөмүн сактай алабы, аны эсептеш керек. Ошонун натыйжасынан биз банан аркылуу да жугуш мүмкүн деген таянакка келебиз. Азыркы учурда ошо алдын алуу иштеринин жүрүшүнүн алкагында да бир суроо бериптир. Эми сиздин да кабарыңыз болсо керек. Тажикстан мамлекети границасы чегарасын жапты дейт, Кытай чегарасын. Биздеги кадамдар кандай болуп атат? Бизде бүгүнкү күндө ушу Эркештам, Торгарт чегара пункттары жабылган негизи. Бул жабылышы коронавирустун эмесине байланыштуу эмес, алардын жаңы жылдык эмесине байланыштуу жабылган. Бул жылына эле жабылып турат. Бирок аба катамдары аркылуу жабылган эмелер эме кылынган жок. Биздин Жалал Абадта дагы мисалы сиздерге мындай так суроо да. Жалал Абадта дагы эл аралык мындай окуу жайлары бар. Чет элден келген студенттер окуган, алардын арасында эми кытайлар барбы жокпу аны мен так билбейт экенмин, бирок ошолорду дагы көзөмөлдөө алардын келип кеткен, ушул аралыкта келип кеткендери болуп атат да. Ошолорду бир текшерип, карап, багамдап чыктыңыздарбы? Негизинен ушу биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинде анан дагы өзүнүн жана эл аралык университетте окуган студенттердин негизинин көпчүлүгү Пакистандан, Индиядан келген студенттер болушат, көпчүлүгү эле. Ал эми бул бизге Кытайдан, Япониядан, башка ушу чыгыш өлкөлөрдөн келген студенттер жок эселде болот. Келгенде деле бизде окуу жылы сентябрда башталгандыктан алардын келиши декабрь айларында келиши бизге эме эмес да. Алардын келиши эми бирөө иш чыгып калып барып келиши мүмкүн да. Барып келиши мүмкүн да, үйүнө барып келиши мүмкүн, Непалга, Пакистанга же бир Индияга. Ал жерде мунун тууган Кытайга кирип чыккан туугандар мисалы да, ошондой жактары болушу мүмкүн да. Келип чыккандарды бир сыйра мындай көзөмөлдөө жүргүзүлдү деп сурап атат да ошондо. Аларга көзөмөл негизи жүргүзүлүп турат. Эгерде ошо биз январь айында бүт баарын эле ошо Кытайга акыркы январь ичинде Кыргызстанга кирип келген бүт чет элдик жарандарга уже эмелер жүргүзүлүп атат, байкоолор. Каяка кеткен, каякта учетто турушат, каякта жашап жатышат, ошолор боюнча бүт маалыматтарыбыз бар. Саламатсыздарбы? Базарда сатылып жаткан эттерди сатып алууга мүмкүнбү дейт. Учурда, азыркы маалда да. Базарда сатылып жаткан кандай эттерди айтсак, мисалы бизде негизинен уй эти, кой эти бизде негизинен баардыгы балык, уй эти, кой эти баардыгы эле булар биздин өзүбүздүн эле Кыргызстан өзүндө эле өндүрүлгөн эттер деп эсептейм. Бизге андай эттер кирип келиши мындайча алар үчүн алып кирип келген адам үчүн кымбат кылып чыгып атат деген себеби бизде эт жаатын өзү өндүргөндүктөн башка жактан кириш аз. Жок, бизде Кыргызстанга Кытайдан эт кирет бирок чындап. Ал жөнүндө айтылды да чоң немелерде. Эт кирсе мисалы бизде жанагы окрашка эмелерде айтылышы мүмкүн. Жанагы ошол эттерден. Бирок ал боюнча аны кирерде бизде бүт жана ветеринар контролдон өтүшөт ар бир эмелерчи кирүүдө. Дагы бир суроо келип атат. Адам коронавирус менен ооруп калганын кантип билсек болот? Тепловизордон башка дейт агай. Тактоо иретинде дагы айтып койсоңуз. Тактоо иретинде эмне коронавирус экенин аныкташ үчүн биз если ооруп калган болсо, если ал адам ошол Кытайга барса, ошо Азия өлкөлөрүндө барып дем алып келип анан ооруп калып, температура болуп, жөтөлүп, ошондой симптомдор пайда болсо, биз анализ алабыз.
канын анализге алабыз, ошо канынан биз ошо ротавирусту издейбиз да. Если ошо канынан ротавирус чыккан болсо, анан ошо ротавирус деп диагноз коюлуп, анан ошого караа чара колдонулат да ошону. Рахмат. Жаныбарларга жугабы деген дагы суроо келиптир. Жаныбарларга дагы бул оору жугабы? Эми жаныбарлардын ошо дики биз азыр эми баягы жукканын айтып атпайбызбы? Жыландардан келди, анан кескелдирге ошого окшогон жаныбарлар жарканаттардан жукту деп маалымат берилип атпайбы? Эми ошо негизинде, конечно, ошо көбүнчө ошо дикий животныйлар ооруйт экен бул коронавирус. Ошонун эттерин Кытайда бүт нерсени жей бергендигине байланыштуу ошол баягы жыландын же кескелдириктин этин жакшы бышырып жебегендиктен оору пайда болду. Ал оору келип, ошо адамдар ооруп, ал адамдын организмине киргенден кийин бул вирус мутация болуп, өзүн өзгөртүп, ошо шартка жараша бул жугуу жолу дагы өзгөрдү да. Если аба аркылуу жуга турган мутацияга өттү. Ошондуктан азыр адамдардын арасында ошол оору таркалууда да. Дагы бир суроо келиптир. Кандай маска тагынышыбыз керек? Масканы канча убакыт сайын алмаштырып турушубуз керек деген. Кимдер жок? Масканы негизи 4 саат сайын алмаштырыш керек. Ал 4 саат сайын 4 сааттан ашкандан кийин ал өзүнүн жана кармап калуу эмесин уже төмөндөтүп, жана чүчкүргөндө абага эмени кармап калбастан уже кайрылып ошол эмедеги жана түкүрүндүлөр абага чыгып кете бергендиктен 4 саат сайын алмаштырыш керек негизи. Демек, 4 саат сайын масканы алмаштырып туруш керек. Ошол более эффективдүү деп эсептелет. Сиз азыр мына көзөмөл кызматы катары сизге дагы бир суроо берип кетейин. Жана бүгүн мен өзүмө дагы келди ошол Кытай жарандары, бир 3-4 Кытай жараны, ал канчалык чын жалган экенин сизден атайын адис катары сурап атам. Балдарга бир мектеп окуучуларына витамин деп бирдеке таркатып жүрөт. Ушул ооруну таркатып жүрүшкөн жокпу дегендей өңүттө элде мындай ылчуу болгондой болуп атат да, туура эмес маалымат кетип атабы, туура кетип атабы. Сиз ушул боюнча кандай дей аласыз? Бул маалыматтарды сиздердин кабарыңыздар барбы? Биздин кабарыбыз жок бул маалымат боюнча. Бирок эме боло турган болсо, мындай маалыматты негизи сакташ керек да, каякта, кайсы жерде ушундай эме жүрөт депчи. Таркатып жүрөт деген маалымат бир, ал эми ушул жерде ушундай деген маалымат болсо, ушу көзөмөлдөчү органдарга дагы так болмок да. Ошол жерде ошол боюнча бүт эмени көзөмөлдөнмөк. Эми адыс айтат, ушундай таркатып жүрүптүр деген, андай эме чындыгында андай учурду уккан эмеспиз. Кандайдыр бир ушундай эме Кытай жарандары ушундай бир мектеп окуучуларынан таркатып жүргөн деген маалымат. Демек ал маалымат так эмес, туура эмес маалымат, Телекөрүүчүлөр ошого сурап атат да, кыжалат болуп. Дагы бир суроо келиптир. Кемин шаарында турабыз биз дейт. Кемин шаарында турабыз дейт. Биздин угушубузга караганда Казакстандан цитрус жемиштери Кемин базарында сатылып жатат дейт. Банандын сыртын ачып карасак, баш жагы чириген дейт. Мандариндер деле ушундай. Бул телекөрүүчү кандай дейсиз? Бул кооптонуп атышат. Эми чындыгында ал мүмкүн ал банандын жанагы уже эмес мөөнөт өткөн эмелер болушу да мүмкүн. Ал ушунчалык чирип эме кылган жаман караганда. Андай эмелерде чындыгында фитосанитардык лабораториянын негизинде корутунду бериш керек. Анан биз аны чындыгында андай эмени көргөндө, мындай визуальный деп коебуз, мындай көрүп туруп эле чындыгында андай эме желбейт, колдонууга болбойт, аны таштандыга ташташ керек депчи. Эми ага эч бир эме кепилдик бере албайт да, буну жегиңе болот депчи. Дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Бишкек шаарынан мындай дейт. Адам грипп менен ооруп калган болсо, ошол осложнение болуп кетсе, коронавирус оорусу пайда болушу мүмкүнбү дейт. Коронавирус пайда болуш үчүн эми ал инфекция чет жактан кириш керек да. Грипп менен эле ооруганда грипптин өзүнүн осложнениясы болот. Грипптен деле пневмония болот. Грипптен деле ошо менингенцефалит, энцефалит деген если грипптин оор түрлөрү болсо, ошондой оорулар кездешет. Именно грипп болуп барып, анан ал грипп коронавируска айланышы мүмкүн эмес. Негизи эле өзү дагы бирөө тактоо иретинде сурап атат. Негизи ошо коронавирустан толугу менен айыгып, сакайып жакшы болуп кетсе болобу эгер ооруп калган адам болсо дейт. Эми азыркы маалыматтар боюнча уже айыгып кеткен учурлар болуп атат Кытайда. Эми ошол мисалы үчүн 4,5 миң адам ооруп калды деп атат. Эми ошонун бардыгы эле өлүп калган жок да. Анын какой-то проценти өлүп атат. Жалпы эле ушул жугуштуу оорулар боюнча сурап кетейин. Азыркы учурда
Бизде Жалал Абадта абал кандай болуп атат? Бир эле коронавирус эмес, эми мындан Кудай сактасын, берки башка мисалы ОРВИ деп коебуз, жабы кызамык дегендей оорулар бар. Ошол боюнча суроо берип кетейин. Ага чейин, ал жөнүндө сөз башталганга чейин бизде бүгүн жасалган бир материал бар эле ушул боюнча. Ошону көрүп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Тумо вирустар жана бактериялардын айрым түрлөрү пайда кылуучу жогорку дем алуу органдарынын мурундун, кекиртектен, кээде көздүн былжыр челинин сезгениши менен өтүүчү клиникалык белгилери окшош жугуштуу оорулар. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылган бейтаптардын саны учурда кескин көбөйгөн. Айжамал Алимжан кызы да дени табы көтөрүлүп, оор абалда аталган бөлүмгө кайрылган. Дарыгерлер ага сасык тумоонун кабылдап кеткен түрү деген диагноз коюшкан. Күчүн кететкен слабость болуп, азыр жакшы. Келгенде эле капельница коюшуп, бүгүн укол беришти. Кенебей жүрө бербеш керек экен. Убагында келип текшерилип турбасаң, өт түшүп кетсе жаман экен. Мен да ошентип кенебей жүрө берип кыйналдым. Температура айтабызбы? Температура кечип. Илдетке чалдыккандардын басымдуу бөлүгүн жаш балдар түзөт. Күнүнө жугуштуу оорулар бөлүмүнө эле 100дөн ашуун адам келип түшүүдө. Орун жетишсиз болуп, башка жугуштуу оорулар менен жаткандар да бар. Жаш балдар арасында аябай көп кездешип жатат. Биздин өзүбүздүн жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыгерлер күзөттө турат. Андан сырткары детский больницада дагы дежуранттар турат. Алар аябай жетишпей жатат бүгүнкү күндө туура. Себеби алардын саны аябай көп катталууда. Жана кызамыктагы карантин болуп жаткан себептен биз өтө оор гана формаларын гана алып калып атабыз. Калгандарын амбулатордук дары-дармектерди жазып үйгө жөнөтүп жатабыз. Учурда сасык тумоонун таралуу коркунучу жогору болуп турат. Дарыгерлер оорудан сактанууга аракет кылууну эскертишет. Бейтаптар көп болгондуктан медицина кызматкерлери кошумча нөөмөттөр менен иш алып барууда. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан дагы жардам сураганбыз. Ошонун негизинде бирден дарыгерлер кошумча бизде азыр туруп жатат. Экиден дарыгер ошо зорго жетишип азыр үлгүрүп жатышат да. Андан сырткары бизде карантин жарыяланган. Бул санэпид көзөмөлүнүн буйругунун негизинде ар бир бөлүмдөрдө азыр карантин жарыялап, маска тагуу шарттар түзүлгөн. Бардыгы медицина кызматкерлер маска менен жүрөт. Андан сырткары сырттан адамдар киргизилбей, ушундай жагдайлар кармалууда. Дарыгерлер оорунун алдын алууда айрыкча кичинекей балдар менен улуу моон өкүлдөрүн сактоону эскертишет. Акыркы учурда Кытайда тарап жаткан коронавирус илдетинен кийин коомчулук жугуштуу ооруларга олуттуу мамиле жасап жатканы байкалат. Айдистер учурда коронавирус Кыргызстанда каттала электеген, анын алдын алуу чаралары күчөтүлгөнүн билдиришет. Гүлизада Төрөбекова, Ахмет Кеңешев, Регион. Рома мырза, азыр видео материалды көрдүк. Ушул жерде айтылгандай, азыркы учурда биздин Жалал Абад жергесинде дагы ошол грипп деген, жалпак тил менен айтканда грипп оорусун көп тарап жатыптыр. Ушул багытта алдын алуу иштери жүрүп атабы? Негизи эле кандай көйгөй, кандай мындай орун жетишсиздиги деген сыяктуу көйгөйлөр кандай чечилип жатат? Бүгүнкү күндө чындыгында саламаттык сактоо мекемелеринде ошо сасык тумоо ОРВИ боюнча көп пациенттер кайрылууда. Эгерде биз жана жумалык эмелерде жанагындай анализдер эми караганда, былтыркы жыл менен салыштырып көрсөк, былтыркы жылы 331 болгон болсо, ушул жумада, ал эми өткөн жумада бизде 941, бул деген эми 3 эсе дегенге, 3 эсе эме кайрылуулар көбөйүп атат. Эми бул деген бул коронавируска байланыштуу деп деле айтсак болбойт. Бул деген жанагы жарандардын ошол өзүнүн жанагы медицина жардамга кайрылган ошол момент медицина жардамга кайрылуусунун себеби да болушу мүмкүн. Үйдө жанагы өз алдынча дарыланбастан саламаттык сактоо мекемелеринде дарыланганы дагы медицина кызматкерлери үчүн дагы жакшы, себеби өз алдынча дарыланганга караганда медицина кызматкердин көзөмөл астында дарыланганы жакшы эффективдүү болуп эсептелинет да. Мен телекөрүүчүлөргө биздин жаңы келип кошулган коногубуз жөнүндө маалымат берип кетейин. Азыр бизде конокто
Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Алымкулова Анар эжеке. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Анар эжеке, ушул багытта сиздин жолуңуз кандай болот? Ушул грипптин алдын алуу, грипп боюнча катталган тиги кайрылып жаткандардын саны чындап эле көбөйүп атабы? Деги ушул багытта азыр абал кандай? Эми шаарыбызда барыңыздар эле билесиздер. Негизи күз, кыш, жаз айларында ушундай вирустук оорулар негизи көбөйөт. Бирок эле ушу коронавирус эмес, бөлүк вирустун ооруларынын түрлөрү аябай көбөйөт. Ушуга байланыштуу жогоруда айтып кетишти. Абдан иш катуу жүрүп атат. Үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар бул боюнча көчөлөргө чыгып оору жөнүндө айтып, кандай өзүн алып жүрүш керек, кандай эмне кылыш керек. Ошондой эле биздин үй бүлөлүк дарыгерлерден врачтар биздин больницага да барып, ошо дежурствого туруп, ошо приемдо айтып деп түшүндүрүшүп, бул иштин үстүндө көп азыр иш жүрүп атат. Мисалы мына мектептер бар, окуучулар, эл көп чогулган жерлерде жүргүзүлөт эми бул алдын алуу түшүндүрүү иштери. Мектептерде, окуу жайларында ушул мисалы ушундай түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы же Албетте. Башкача түр менен жеткирип жатасыздарбы? Массалык маалымат каражаттар аркылуу мисалы. Биздин могу биринчи шаарыбыздагы биринчи поликлиникага, эми азыр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп койдук го, көп окуу жайлар, ЖАГУ карайт, колледждер карайт, мектептер бар. Ар бир врачтын өзүнүн көчөсүндө жайгашкан окуу жайга, мектептерге ар бир врач өзү жооп берет. Ошол жерлерге барып, семинарлар өтүп, айтып түшүндүрүп, ошондой эле ар ким өзүнүн көчөсүнө да барып айтып түшүндүрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсөк болбойт. Негизи өзү интернет булактарынан баарыбыз эле окуп, көрүп, угуп атабыз. Бирок ошого карабастан биз дагы жөнөкөй тил менен адамдарга жеткиликтүү кылып айтып деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул биздин милдетибиз жана ошол иш жүрүп жатат азыр. Рахмат, азыр дагы биздин телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Сизге байланыштуу окшойт. Кочкор Атада дейт, бай элде Кытайлар көп, алардын мамлекеттен азыркы учурда кирип чыгып жатканы көзөмөлдөбү? Ушул коронавируска байланыштуу. Алардын ушу кирип чыгып жаткан эмелери бүт баары көзөмөлдө турат. Аларды бизде алар боюнча маалымат эме болуп тактап калат деп аларга да көрсөтмө бергенбиз. Бүгүнкү күндө канча Кытайдан келген, Кытай жарандары канчасы келген, качан келген, жана канчасы чыгып кетти. Анан акыркы кирип келген жарандар боюнча маалымат тактап койгула деп аларга да көрсөтмө бергенбиз. Азыр такталып такталып бүт элек. Биз аларды ушу бүгүн да эме маданият өтмөкүн чегара өтмөкүн бүгүн да барып көрүп келгенбиз. Ошондо да аларга ошол жерде айтып кеттик. Ошол Кытай Кочкор Ата шаарында иштеген кытайларга акыркысы качан кирген жана канчасы чыгып кеткен ошол боюнча маалымат берилет деп. Берелек бүгүнкү күндө эртеңки даярдап беришет. Саламатсыздарбы? Аптекадан кадимки эле масканы алып колдоно берсек болобу дейт, же атайын бир башкача маска керек болобу деп сурап атат экенсиздер. Эми аптекадан кадимки эле масканы алып колдонгон боло берет ал. Аны өзгөчө бир деген масканы тагын деген ал жерде көрсөткөн эмес. Өзүнүн эле аптекада сатып жаткан маскалардан колдонсо болот. Ооба, негизи жогоруда айтып келишти. Бул коронавирус башка вирустардан өтө коркунучтуу деп интернет булактарында айтып атпайбы? Бирок мындай карап көргөндө анчалык деле коркунучтуу эмес деген азыр тыянактар чыгарып атышат. Чындыгында бул коронавирус жана корона деген сөздөн кетип атпайбы? 40 жанагындай вирустун түрүн чогулткан семействодан чыгып атат. Ушул кадимкидей эле башка вирустарда эле поражение кылып атпайбы? Ушул эле жана мурундан аба аркылуу кирип, же болбосо оозунан дем алганда кирип эле кадимки эле бөлөк эле ушу биз азыр ооруп жаткан грипптердей эле поражение кылып атат да. Ошол эле грипптен жөнөкөй эле маска сактайт, бул коронавирустан деле жөнөкөй эле маска сактайт. Ал тургай жанагынтип платочка менен мурдун тосуп, же болбосо ошо масканы постоянно такай тагып жүрүш керек. Атайын респираторлор таккыла деген сөз азырынча жок да. Рахмат. Коронавирустун очогу чыккан жерде Ачакта жерин өрттөп салгандан соң вирус канча жылга жок болот же жок болбойбу деген суроо келди, сизге окшойт. Чындыгында биз айтып кеттик башында эле. Бул вирус 2009 жылдын декабрында, ушу январында өзү жаңы аныкталып атат. Демек вирус аныкталгандан кийин анын ошол сырткы чөйрөдө канча чыдамдуу
канчалык деңгээлде аба аркылуу канча метр аралыкка чейин өзүнүн эмеси сакталат деген эмелер эми изилденип жатат. Ошого биз ал жерде өрттөбөйсө канча эме чөйрөдө сакталат деген эмени биз азырынча айта албайбыз. Себеби вирус жаңы. Ошондуктан такталып бүтө элек. Жакында эле бир жума мурун дейт Бишкектен Ош базардан 12 тоок алып келген элек дейт. Үйдөгү тоокторго кошсок 5 күндөн кийин тооктордун үндөрү кыркырап, көздөрүнөн жаш агып, иштери өтүп, баары өлүштү дейт. Сиздерден сурайын дегеним, ушул вирус тооктордон келип чыкпайбы? Негизи бул вирустен айтып атат го, бул зоонозный деп, бул жанагы жаныбарлардан да. Негизи бул адамдан адамга жукчу эмес, ушул зоонозный инфекция деп айтылып атат интернет булактарында. Демек бул ошо именно ошо тооктор, крупный рогатый скот деп жана мал, уй, койлор негизи башында айтылып атпайбы, жанагы летучий мышь менен жыландан жукту деп, мутировать этип. Негизи булар ошо башкалар нерсени деле ошо жана тоокторду деле, кой, уйларды, крупный рогатый скот деп ушулардын баарын паразит эткенден кийин демек жугушу мүмкүн. Жугушу мүмкүн. Негизи адамдан адамга жугат, воздушно-капельный путьтеп абадан. Коронавирус. Эми бул ушул азыркы айтып аткан примерден эми именно ошол базардан алып келип анан жукканы муну эмне такташ керек, тактабай туруп айтууга болбойт. Бул демек ошол тийиштүү ошол жердеги аймактык санэпидемия контроль Буну эми ветеринардык служба айрылыш керек. ошолордон. Деги эле азыр ушул сиз айткандай эжеке, грипптен, мунун коронавирустун грипптен айырмасы эмнеде болуп атат? Грипптен мындай негизи кыскача айтканда негизги айырмасы эмне? Негизи биздин гриптте деле вирус чакырат, коронавирус деле вирус чакырат. Мындай каттуу бир ушундай болбойт деген бир белги, айырмаланган белгинин өзү жок. Себеп дегенде мына айтып атабыз, ушу дем алуу аба жолдору менен жуккандан кийин жанагы насморк деп коебуз, мурундан суу агып, жөтөлүп, температура болуп, жана көздөр кычышып, мына башка биздин гриптте башка вирустуу инфекцияда деле ушундай эле болот да. Айырмасы жок. Болгону мында кичине сложный болот деп атат, көбүнчө жана бронхит, бронхопневмония. Жөнөкөй вирустар деле чакырат муну. Мына азыркы сиздер өзүңүздөр айтып аткан, мына азыр жогоруда айтып кетти, тиги биздин больницада иштеген врачтар жекелерибиз айтып кетти. Көп аябай түшүп атат, Ушул эле вирус биздин жөнөкөй өзүбүздөгү мурдагы жолугуп жүргөн вирустун түрлөрү да. Ошондо деле тяжелый бронхит, тяжелый бронхопневмониялар бар. Коронавируста деле ушундай пневмониядан өлүп атат деген интернет булактардан келип атат, Анан ошол эгер организм күчтүү болсо, анын ошол эле убакта бөлөк ошол адамдын бөлөк жерлери оорубаса, боору катуу оорубаса, же сахарный диабет болсо, аябай слабый болсо, же болбосо бийик давление болбосо, ал киши ошол ооруну жеңе алат. Албетте биз ага жардам беришибиз керек. Противовирусный деп ошо вируска каршы дарыларды беришибиз керек. Антибиотикотерапия кылышыбыз керек, витаминдерди беришибиз керек. Анан жанагындай обязательно ооруган учурда могу вирус менен токсиндер бөлүнүп чыгат, организм уланат. Буну биз чыгарыш үчүн жана дезинтоксикационный средства деп коет. Ошолорду жасашыбыз керек. Биз канчалык жакшы жардам берсек, тиги кишинин өзүнүн иммунитети күчтүү болсо, жеңсе боло турган нерсе да. Дагы бир суроо келиптир, эт жебегиле деп жатышат, ошол чынбы дейт. Бизге вирус келе элек го, этти качанга чейин жебейбиз дейт. Эми чындыгында бул этти жебегиле деп аларды токтотуп коюу мүмкүн эмес. Эми ал эгерде өзүбүздүн гана өндүргөн этибиз болсо, өзүбүздүн ушу мал чарбабызда эле эме кылган эт болсо, аны жесек болот, же башкадан алып келинбеген эт болбосо, демек аны биз өз Кыргызстандын ичинде гана өндүрүлгөн эт болсо, демек аны биз колдонууга сунуштай беребиз. Ал саламатсыздарбы, азыр эле биз бир маалымат уктук дейт. Инфекционныйга коронавирус менен оорулуу катталды деп дейт. Ушул чынбы? Кыргызстанга коронавирус келдиби дейт. Ал вирусту алдын алганды жакшылап түшүндүрүп койсоңуздар. Эми бул өзүңүздөр деле байкаган болсоңуздар, ушу оору жөнүндө сөз көбөйгөндөн бери социалдык тармактарда дагы ар кандай маалыматтар тарап атат да. Эми анын кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин биздин карапайым элге мындай билүү кызык болуп атат. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда ушу коронавируска байланыштуу абал кандай? Ошо Таиландтан 2 студент келди деп, анан кийин подозрение кылып высокий температура менен жаткызды деп айтып атышат го Бишкекте. Аны текшериптир, аябай тщательно карашыптыр, андай болуп чыкпаптыр. Бөлөк оору менен экен, башка отделениеге которушуптур. Эми тынчтаныштын кереги жок, баары жакшы эле. Азырынча ситуация жакшы. Деги эле ушул социалдык тармактар аркылуу, WhatsApp аркылуу келип аткан ушундай маалыматтарга
элге кандай дейт элеңиз, элге ошого ишенбестен? Мен эми баягы эл менен иштеген жана үй бүлөк дарыгер, мен үй бүлөк дарыгер жетекчи болуп иштеймин. Мен дагы ушу население карап прием жасайм. Ошол дарыгер катары айтар элем, көп чочубаңыздар, албетте сактаныш керек. Оорунун алдын алуу бул эң жакшы нерсе. Температура болуп, ошондой жөтөлүү болуп, одышка болуп кыйналган учурда албетте доктурга кайрылып алдын алыш туура. Но ошол интернет булактарындагы информацияларга берилип коркуп, ушундай заранее бир тынчсызданышын кереги жок. Ошол азыр эле айтылды, жанагы этти кандай кылсак деп 140 тонна эт кирди деп Кытайдан деп биринчи жазып чыгышкан интернет булактарын. Кайра опровергать этип, жок, эт кирбептир деп кайра жазды. Ошон үчүн келген информацияларга ишенип корко бериштин кереги жок. Негизи алдын алып, өздөрү сактанып туруш керек. Масканы тагып, байкаштырып турганы дурус. Азыр эми сиздер тарабынан бул багытта иштер күчөтүлдү деп атпайсызбы? Азыр мисалы мына сиз көзөмөл жагы күчөтүлдү дегенде эжеке айткандай көбүрөөк ушул организми мындай алсыз, мурда кийин ооруп жүргөн, сиздерде каттоодо турган адамдарды үйүнө барыппы же чакырыппы, ушундай болуп атабы же? Албетте, бизде бул ушул оору тууралуу сөз чыккан учурда эле уже бизде штаб өткөрүлүп, приказдар чыгарылып, үй бүлөк дарыгерлерге таркатып, биз өзүбүздүн ошол ар бир поликлиникаларда чогулуш өткөрүп, семинар өткөрүп, ошол ар бир үй бүлөгө барып айтыкып дегиле, даже приемга келген учурда айтыкла деп бул жөнүндө иш кетип атат. Айтып деп түшүндүрүштөр албетте жүрүп атат. Эми врачтар ушул азыркы проблеманын үстүндө иштеп атат. Негизи айтып кетти, бул жак ошол жана Нокен менен тиги Алабган границасында дагы жанагындай штабтар уюшулуп, эми тепловизор азыр жок болгону менен негизи жанагы крупный шаарларда, мына Ошто мен кечээ эле көрдүм, аэропорттон түшүп аткан учурда тепловизор менен текшерип атат. Тепловизордо деген жана температура менен инфекционный заболевание признактарын хотя бы определять этет деп атпайбы. Анан эми элдин баары эле интернет булактарынан угуп, көрүп, билип эле атышат. Ошентсе дагы момундай анча-мынча чуулгандыгына ишенбей эле койгон жакшы го дейм. Дагы бир суроо келиптир, эми бул сиздерге мындай тактоо иретинде окшойт. Коронавируска каршы вакцина жок азырынча деп айтып атасыздар, бирок Кытайда кантип айыккандар бар экен, алар кантип айыгып атат? Ошол айтылып атпайбы, булактарда делечи, именно ошол жана ооругандарды распрос кылып көргөндө, ошол жанагы рынок жанагы животныйлардын эти сатылган рыноктон болгон, же барып ошол жерден эт алган, же ошол жерге барган, же ошол жерде иштегендердин арасынан ооругандар болуптур да. Түшүнүңүзбү? Анан жанагынтип көчөлөрдө жыгылып жатып калып атат, анан ооруп өлүп калат дегендер действительно слабый иммунитет, сопутствующий заболевания барлар. Айыккандарын аларды дарылашты да, антибиотикотерапия, именно коронавирустан вакцина жок болсо дагы, именно коронавирустан дары иштетилип чыга элек болсо дагы бөлөк противовирусный препараттарды беришет, антибиотиктерди беришет, башка препараттарды керектери беришет, өзүнүн оорусунун дарыларын беришет. Врачтар керек нерсенин баарын жасап, адамдар айыгып кетип атышат атпайбы? Сиз кандай дейсиз? Эми бул чындыгында вакцина жөнүндө маалыматтар бере турган болсок, вакцина дарылабайт, вакцина алдын алат да. Ал эми алып суроо берип атат, вакцина чыга элек болсо кантип дарыланып кетишти деп. Ал жерде андан токтогон айтып кетти. Эми ошол оорусуна жана симптомуна жараша дармектерди берип отуруп, демек организм күчтүү, демек ошондон айыгып кетти. Ал эми башында айтып кеттик го, вируска каршы вакцина чыгарыш үчүн 3 айдан 6 айга чейинки убакыт сурап кетет. Бүгүнкү күндө вирус өзү толук изилденип бүтө эле ага вакцина табыш мүмкүн эмес. Качан ошо вирус өзү толук изилденип бүткөндөн кийин, андан ошо бүткөндөн соң анан вакцина ошого жараша вакцина иштелип чыгат. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгер вирус эме болуп бүтсө, демек мунун жакын арада эми 3 ай 6 ай аралыгында вакцина ошо моменттерде анан чыга баштайт. Ошол азыр Анар эжеке айткандай, кээ бир мен дагы кече көрдүм, кече ошо орус Россиянын бир белгилүү чоң бир дарыгери айтып кетти да, бул ооруну анчалык мындай элди мындай ызы чуу кылганга болбойт, бул деген катардагы эле мындай гриппке окшогон эле оору деп айтып кетти. Бирок ошол эле кезде мына жасалып аткан алдын алуу иштеринин бардыгыны биз күчөтүшүбүз керек деп айтып кетти да. Дегеним, бирок ошол эле учурда кээ бир башка бир адистер бул ооруну өтө кооптуу оору катары көрсөтүүгө
аракет кылып келип атышат. Дегеним кайсы бирине азыр эл ишениш керек? Эми ар ким ар кандай мнениеде да. Жана ошол булактардан мен да окудум, интернет булактарынан Российская Федерациянын ошол Минздравындагы сотрудниктер ошо Кытайдагы медиктер менен кошулуп ошол уже коронавируска каршы вакцина ойлоп тапкан аракетин кылып атышыптыр. Албетте буга убакыт керек. Убакыт керек да. Анан негизи оору мына айтып атпайбыз, башка грипптер сыяктуу, башка вирустун заболевания сыяктуу эле ошол эле признактар, ошо жөтүү эле, дем алыш кыйындап, температура ошондой эле болуп атпайбы, көрүппөйсүзбү? Анан кээ бирлер ооба бул өтө коркунучтуу деп атат, кээ бирлер жок деп атат. Эгер коркунучтуу болгон учурда мына азыр биз көрмөкпүз да ситуацияны. Ошол Ухань шаарда действительно мен аябай айтып кетким келет, баса белгилеп. Оперативность, абдан оперативный иштешти. Көрдүңүздөрбү Кытайда? Бат эле баарын блокировка кылып, баарын изоляция кылып, дезинфекция кылып, бунун өзү жакшы мероприятие да. Таркап кетишин алдын алып бүтүн өлкөгөчү. Деги эле азыр бизде ушул жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча коронавирус жок болгондо деле да, алдын алуу боюнча бир атайын каражат бөлүнүп, бир атайын бир акысыз кандайдыр бир элдерге дары дармектер таратылабы, өзү таратылышы керекпи? Эми бул боюнча айта кетсек, мисалы биз сентябрь айынан баштап 30 000 доза гриппке каршы вакцина келген. Ошол биз ошондон 29 699 адамды гриппке каршы вакцинацияладык. Бул акысыз эме кылынды. Калган 24 000 жок, 29 000. Ал эми бунун жасалбай калганы бул 3 жашка чейинки балдар 2 дозаны алган үчүн, ошо берки жетпей калган дозалар 331 доза повторно сайылгандыктан 30 000 дозага жетпей калды да. Ал 301 эле бала бул 3 жашка чейинки балдар. Сиздер эми областтык башкармалык болгон үчүн, сиздер областтык бөлүм болгон үчүн сиздерге ушул 30 000 сиз айткан 30 000 доза ушул Жалал Абад область боюнча берилди беле? Жалал Абад область боюнча берилген. Областтагы жарандар көп го? Эми бул жерде биз негизинен алганбыз жанагындай бат-бат оороган адамдарды, жаш улгайган адамдарды, анан ошо сахарный диабет менен ошо үй-бүлө дарыгерлер топторунда учетто турган адамдарды, анан ошол кош бойдууларды, бүгүнкү күндө бизде кош бойдуулар жана аз кандуулуктар болуп атат, темирчи ошол эмелерди, ошолорду өзүнчө бир бөлүнгөн контингентке эме кылдык да. Негизи 30 000 доза бул область үчүн аз, өтө аз эме кылат. Буга чейин биздин эмелер 5 000ден да келип жүргөн. Буга чейин бул эми бул келиши биз үчүн көбөйүп келген болуп атат да, жылдан жылга негизи кошулуп атат. Рахмат. Эжеге сиздин тармак боюнча сурайын деп атам да, ошол келгендерге, кайрылгандарга акысыз дары дармектер берилеби? Негизи акысыз дары дармектердин бере турган 2 түрү бар. Дополнительная программа ОМС деп, ким застрахованный болсо, застрахованный деген бул иштегендер, пенсия алгандар, жана фермерлер, 16 жашка чейинки балдар, боюнда бар аялдарды учетко алган учурда 0,40 деп код берип, ошолордун баары жана калган көптөгөн өзүнчө бир эме бар. Ошолорго застрахованный болгон учурда биз доп пакеттен дары жазып беребиз. Бирок ал доп пакет 100% бекер эмес, определенный процентин өкмөт төлөп берет да, калгандарын өзүнчө төөнөн төлөп алат. Бул да болсо кичине да болсо жеңилдик. Анан государственный ПГГ деп коет, программа госгарантий деп, бул жана атайын онкология, анан психикалык оорулар, бронхиальная астма, жана инфаркт болгондор, ушуларга дагы өзүнчө программа бар, ошолордун дарылары бекер. Алар атайын сары рецепт менен жазылат. Бөлөк биздин бюджеттен албетте жардам келгенде дарылар берилет. Анан азыр айтып кеттик, именно ошондой вирусный заболевание болгон учурда кандайдыр бир бекер дарылар бересиздерби деп, мына бизге ошо санэпидстанция албетте берет вакциналарды. Биз аларды кимге саябыз? Ошо жанагындай тез ооруган адамдарга, анан малоимущий деп кичине момундай кыйналып жашап, бир жанагындай мүмкүнчүлүктөрү аз болгон адамдарга беребиз да. Анткени алардын иммунитети төмөн болуп, анан дары алганга возможности болбогондо биз ушуларга хотя бы алдын алып ошо вакцинаны сайсак, оору жеңил өтүп, же болбосо оорубай калган ошондой атайын ошондой иштер жүргүзүлөт да. Бул мурдадан эле келип жасалып келген нерсе. Ушундай гриппке каршы бул биринчи очередь сотрудниктерге сайылат.
Анткени сотрудниктер, могу врачтар, медсестралар, биз элдик элейбиз да, биз өзүбүз оорубашыбыз керек. Алар бизге келгенде алар соо келсе биз аларга ооруп жугузбашыбыз керек. Ошон үчүн биринчи сотрудниктерге берилет, бүтүндөй медицина структурасына берилет дагы. Анан калганы ошо жанында учетто турган байым жаш балдарга салат. Азыр мына жердеги негизги суроолор кайра келип аткан суроолор болуп атат. Ошол дагы бир ирет ошо тактоо иретинде айтып койсоңуздар дейт. Ошол 50-60 суроо ушул багытта келип атат да. Коронавирусту жуктурганын кантип билебиз? Симптомдору жөнүндө так айтып берсеңиздер дейт. Коронавирустун симптомдору мына мен айтып кеттим, кадимкидей эле ушу бизге жугуп жүргөн мына вирусный заболевание, грипп деп атабыз го, ошолордой эле. Жөтөлөт, көзү кычышып көздөн жаш агышы мүмкүн, мурдунан согулушу мүмкүн, температура болушу мүмкүн, признаки бронхита, пневмонии деп муну элдин баары эле билет. Көрдүңүзбү, бул кадимки эле вирусный заболеваниянын признак белгиси. Муну отличить этиш кыйын. Мындан мурун да ушу суроо беришкен, менден мурунку врач айтып кетти. Албетте муну тактап биринчиден анамнез деп коет. Бизде медицинада хороший анамнез, пол диагноза деп биз сурамжылап отуруп эле диагнозун жарымы коюлат. Ушул коронавирус жөнүндө эмнени сурайбыз? Каякта болдуңуз? Каяка барып келдиңиз? Көрдүңүзбү? Бул негизи источник каяктан болуп атат? Ошо Ухань шаардан болуп атабы? Ошол жердеги жанагы животный, жанагы жаныбарлардын эти сатылган жанагы рыноктан болуп атабы, көрдүңүзбү? Ошол жакта кандайдыр бир контагы барбы, чет өлкөгө барды, не только Уханьга, даже азыр башка жакка таркалбадыбы? Жана Малайзия, Япония деп, ошо чет өлкөгө барып келди. Көрдүңүзбү? Анамнезди сурайбыз да биз. Анамнезди сурайбыз. Анан каяктан пайда болду, канча болду деп. Бул негизи оорунун чыкканы декабрдын аягынан болбоду. Көрдүңүзбү? Инкубационный период 2 күндөн 12-14 күнгө чейин деп атат. Ошол убактарды эсептейбиз да. Өзүнүн врачтардын баягы бир жөө суроолору бар. Көрдүңүзбү? Анан белгилери. Эми азырынча Кыргызстанда коронавирус жок деп эле айтылып атат. Арызынча. Мисалы, ушул жагы дагы өзү кооптуу экен да. Мен азыр ойлоп карасам, бизде көбүнчө элдер мисалы грипп болуп калган болсо, кичине шамалдап калыптмын, грипп болуп калыптым деп эле барып аптекадан өздөрү эле врачка барбай эле барып бир терафлю аяк биякты алып ичип, ошентип өздөрүн дарылап алышат го. Азыр демек андай кылбай туура сиздерге барыш керек экен да. Албетте врачтарга келиш керек. Биринчиден бул коронавирус жок болгон учурда деле биз көп айтабыз орунларгачы. Өзүңүздөр билип эле аптекага кирип ошо терафлю да бергендей шипучи антигриппиндерди иче бербеңиздер. Анткени биринчиден дозаны туура ичиш керек. Экинчиден терафлюнун составында противовирус препарат барбы жокпу? Көрдүңүзбү? Вирусту өлтүрмөйүн, ал вирус организмде жашап, оору күчөй берет да. Биринчиден вирустар киргенде ошо дыхательный путьтан кирип туруп, мурдун ичинде, моңчерин кабыкта, ресничканын араларында тура берет да. Эмне мурда айтып кетишти? Эмне кылыш керек? Көчөдөн киргенден кийин ушундай колду таза жууп, даже керек болсо мурдун ичтерин, анткени ошону мурундан дем алуу органдарын жоготпай, самын менен таза жууп, тазалап койсо, бул дагы профилактика, көрдүңүзбү? Анан көрүнгөн дарыны иче бериштин кажети жок. Именно противовирусный дары ичмейин вирус өлбөйт. Качан өлүп өзүм эле айыгып кеттим деген ойлор болот да, мен жөн айыгып кетип, демек ал адамдын иммунитети күчтүү. Иммунитетти көтөрүш керек, дарыларды туура ичиш керек, врачка келиш керек. Балким ал уже пневмония, бронхит пневмонияга айланган болсо, антибиотик подключать этиш керек да. Албетте врачка кайрылыш керек. Эгер акыбалы оор болуп келе албаса, үйгө врач чакырса болот. Семейный врачтар үйгө барышат, семейный медсестралар кыдырышат. Көчө-көчөдө азыр абдан иш катуу кетип атат. Ар бири үйгө кирип, сурамжылап, температура жокпу, жөтөл жокпу деп ошондо айтыш керек. Ушундай ооруп атам деп врачты үйгө чакырса болот. Возможность болсо келсе болот. Көрдүңүзбү? Негизи үйдөн, өзү эгер азырынча биздин Кыргызстанда жок деп атабыз. Шартка жараша ошол врачтарга кайрылыш керек. Кудай сактасын дейт, ошончолук өнүккөн мамлекетте ушул оору менен күрөшө албай жатышат. Биздин медицинанын канчалык даярдыгы бар ошол ооруга каршы турганга деген өңүттө сурап атыптыр. Эми сиз жана айтып кеткендей эле биринчиден чет өлкөдөн эми ошол жактан келе турган болсо, мына азыр самолеттордон түшүп баратканда эле тепловизор менен текшерип атат. Мен аны өз көзүм менен көрдүм. Самолеттон түшүп баратканда тепловизор менен ар бир адамдын астына карап турат. Ошондо температура менен жана инфекционный заболевание белгилери болот деген. Ошондо сразу изоляция кылат да. Көрдүңүзбү? Мына Таиланддан 2 бала келген экен, студент. Ошо экөөнүн сразу изоляция кылып, температурасын өлчөп, тияк биягын карап, обследование кылгандан кийин жок чыкты. Аны башка жерден которду деп, муну интернет блогтарынан айтылып атат. Канчалык чын жалганын эми айтыш кыйын, но негизи аны караштырып анан айтабыз да. 5 сомдон алып жүргөн маска аптекада 10 сомдон сатылып жатат. Ушуну көзөмөл алсаңыздар болобу дейт. Эми алардын чындыгында финансы жана биз көзөмөл жүргүзбөйбүз. Ал эми отурган болсо, биз антимонополия бар.
ошолор көзөмөлдөшөт негизинен. Ал эми аларды эмнеге анчалык деңгээлде кымбаттатаарды биз Айта албайсыз. айта албайбыз. Департамент лекарств деп ошол жактан контроль, аптекадан сатылган дарынын баардыгы департамент контроль ошол жерден текшерет да. Негизи бул медицина өтө көпкө бөлүнөт да. Көрдүңүзбү? Лечебная часть деп биз врачтар баягы дарылай тургандар. Фармацевтика деген булар дары менен гана. Көрдүңүзбү? Ошол фармацевтика гана аны текшерет да. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Сиздерге келип ушул телекөрүүчүлөрдү кызыктырган суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскерте кетейин, сиздер Регион телеканалынын түз эфиринде коронавируска байланыштуу маекти көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Гайыпбердиев Сопиби агай болду. Ошондой эле Жалал Абад облустук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Ураимов Рома Каныбеков агай болду. Ошондой эле Жалал Абад шаардык номер 1-бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Алымкулова Анара эжекебиз болду. Ал эми эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.